Калаага жаңы автобустар кирди. Аны менен катар жаңы тилкелер дагы пайда болду. Бул шаардыктарга бир аз ыңгайсыздыктар жаратты. Күнөө албай дагы жатышат. Жолдор тардык кылып атат деп нааразы болгондор көп. Жолдор кеңейтилеби? Кандай болот алдыда? Выделенный полоса деп соцсеттерде аябай көп бизде ушул маселе боюнча биз сын пикирлерди айтылды, оң пикирлерди айтылды. Бирок бул негизи бул реформа жүрүшү керек. Биз мына жаныбыздагы Алматы шаарында, Ташкентте, Москвада бүт шаарларга биздин специальный рабочий группа түзүлгөн. Ошолор баары ушуну изучать этип келди. Мисалы үчүн Алматы шаарында буга жылдаган убакыттарды талап кылынган. Бирок эми биз алардын кетирген кемчилигин кайталабай, биз алардан үйрөнүп, ушу жанагы выделенный полосадагы бул баягы автобустарга биринчиден шарт түзүп берет. Экинчиден жанагы токтоп остановкаларда водительдерге дагы чыга албай, ушундай көп тоскоолдук жаратып, бул да экологияга таасирин тийгизе турган. Бул жана 1,5 километр Токонбаев көчөсүндө жасадык. Бул линияны ушу эффект бериш үчүн бул линия маршруттун аягына чейин чыгыш керек. Ошондо биздин адреске бул боюнча дагы көп ар кандай сунуш пикирлер түшүп атат. Ушу көчөлөрдү расширение кылсаңар, чоңойтсоңор болот эле деп. Мына буйрутса биз эмки жылга 6 көчөнү, мына Фучик көчөсүн карайлык, Жибек жолу көчөсү, Акынбаева көчөсү, Чуй проспектиси, Байтик Баатыр көчөсүн биз жанагы лотокторду алып, анын ордуна трубаларды коюп, ошонун эсебинен жолдорду кеңейтели деген эмки жылга планга киргизип атабыз. Ошондо выделенный полосанын бар тең кеңейтилген территориянын площадьтын эсебинен кирет дагы биздин баягы мурда жүргөн жолдун ширинасын сактап калабыз дагы. Бу дагы ошого смогко тийиштүү маселенин бири.